Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Кызыл көйнөкчөн келин болуп, көзгө көрүнгөн арбакпы, албарстыбы? Же кандайдыр бир сыйкырдуу күчпү, айтор белгисиз укмуш жөнүндө. Көл айланасында өзгөчө түштүк жээгинин Тоң районунун аймагында көп айтып жүрүшөт. Өзгөчө түнкүсүн жол жүргөн шопурлар эстегенде өңдөрү бозоро түшүп кеп калышат. Ар түрлүү айтылган легендалар тууралуу укканыма көп болсо да чогултуп тизмектеп жазууну ойлогон эмесмин. Бир жолу Аблес аттуу досум менен аркы беркини сүйлөшүп отуруп, сөздөн сөз чыгып, ал кызыл көйнөкчөн келин тууралуу билгендерин айтып келип, өзү да көргөнүн, жеке өзү эле эмес, машинасынын ичинде келаткан бешөө тең көргөнүн айтып берди. Ошондо машинанын ичине келаткандардын досумдан бөлөгү дагы эки отурган эле. Алар тигинин сөзүн ырасташып, баары даана көрүшкөнүн айтышты. Ал түгөл алардын аркасынан келаткан жүк машина айдаган тааныш шопур жигит да көрүптүр. Досумдун айтканы боюнча, жолго кеч чыкканбыз. Түн ортосу ой элек Бүкүнбаевден өттүк. Бишкекке келатканбыз. Артта отургандар бүт уктап калышкан. Машинаны өзүм айдап алгам. Жанымда отурган жолдош балам мени уктап кетпесин деп алаксытып, ар нерсени божурап сүйлөп, анда-санда кыңылдап, ырдап коюп келаткан болчу. Бир нече айыл өткөндөн кийин жолдун бурулушундагы калың мүрзөлөргө машинанын жарыгы түшкөндө, мүрзөлөрдүн үстү мененби же аралаппы кызыл көйнөк кийген, узун кара чачы жайылып кеткен келин жүгүрүп келатыптыр. Менин денем муздай түшүп, ичимден келме келтирип жибердим да, жанымдагыны карадым. Анын да көздөрү алайып кетиптир. Үнү дирилдей. Түн ортосунан угондо бул келин ээн таладагы мүрзөлөрдүн арасында эмне кылып жүрөт деди. Мен билбейм дедим. Ар арттагыларды эй, карагылачы, бир аял адашып мүрзөлөрдүн арасында жүрөт деп ойготуп жиберди. Мен болсо тиги келинден көзүмдү албадым. Эч кандай адашкан аял эмес экенин даана түшүндүм. Анткени анын жүгүрүп баратканы же учуп баратканы белгисиз эле. Бардыгы ойгонуп карап калышты. Тигил келин машинага токтогула дегенсип кол булгалай жол боюн карай жүгүрдү. Мен ойлогонду баары ойлосо керек. Артта отурган улууларыбыз: "Токтоба Аблес, баарыңар ичиңерде келме келтиргиле" деп жиберди. Ансыз да эки анжы болуп, акыл эсимден ажырап турган жаным машинанын газын басып, ылдамдыкты жогорулаттым. Машина мүрзөлөрдүн тушунан өтө бергенде келин да жол боюна жетип калган эле. Баарыбыз ичибизден күбүрөп келме келтирип бараттык. Жанынан зуу деп өтө бергенде таптаана көрдүм. Узун бойлуусунан келген, денеси тал чыбыктай ийилген, жайылган кара чачы тизеге түшкөн ак жуумал келин экен. Айдын толуп турган кези болчу. Келин машина менен тең жарыша, бери дегенде 200 метрче жүгүрдү. 100-110 километр ылдамдыкта бараттым. Эч кимдин келин тараптык караганга дарманы жетпеди. Мен гана көзгүдөн көрөт бараттым. Анан эле түптүз жолдо артыбыздан жандай жүгүрүп келатып жок болуп кетти. Ошол калыбызда балыкчы шаарынан өтүп, Капчыгайга киргиче үн деп сөз айта албай дымып келдик. Андан кийин деле сөздөрүбүз жугушпай койду. Жумшак машинага термелип, уйкусу келген немелердин андан кийин уктаганын көрөйүн. Бишкекке жеткиче чак чайып келишти. Келип үйгө чөйрөбүз менен арбак Кудайга арнап Куран окуп жибердик. Төлөө өткөзүп, элдин батасын алдык.
баарыбыздын ооздорубузга учук чыгып ооруксунуп калган элек. Түлөө өткөзгөндөн кийин жеңилдеп жакшы болуп кетти.